Welcome to a mesmerizing journey on travel and comfort with me, Madi Fazıl. Салам баарыңыздарга, бул Travel and Comfort жана Madi Fazıl. Биз бүгүн өлкөбүздүн эң кооз туристтик жайларынын биринде кереметтүү жомок көрсөтөбүз. Кышкы Бурабайга кош келиңиздер. Winter wonderland in this renowned tourist destination. Биз күзүндө ушул курортко келип, жаратылыштын керемет ажайып жайларында рахаттанып, ошону менен бирге ушул эстен кеткис кооз аймактын уламыштары менен мифтерин изилдөөгө да абдан маани бергенибиз эсиңиздерде болсо керек. Андыктан биз жаңы жылдык майрамдардын сыйкырдуу кооздугу жана керемети өкүм сүргөн кышкы Бурабайды көрүү үчүн кайтып келдик. Мында жүрөктөрдү кубаныч ээлеген, жаш баладай толкунданткан жана сүйүктүү жомок угуу алдындагыдай күтүү сездирген эң сонун учур болду. Once in a beautiful pine forest. Бир жолу керемет кызыл карагайлуу аймакта бүткүл дүйнөдөн жолоочуларды меймандостук менен кабыл алганга жана чакан конуштуу жашоосун өзгөрткөн эң сонун сарайда пайда болду. Эми аймактагы эң заманбап жана көрктүү конок үйлөрдүн биринин түзүлүшү жөнүндө жомок ушундай башталмак. Карасаңыз, бардык жомоктогудай кызыл карагай, токой жана чыйыр жолдор. Анда биз менен жүрүңүздөр. Ушул 5 жылдыздуу мейманкана Казакстандык керемет жаратылыштын как жүрөгүндө катылган эң кооз тынч аралы сыяктуу сезилет. Ал 10 жылдан ашык мезгилден бери конокторго көркөмдүккө толгон аймагына сыйкырдуу эшигин ачып жана кызыктуу окуялар дүйнөсүнө чөмүлүү мүмкүнчүлүгүн тартуулап келет. Thank you for having us. Жылуу кабыл алуу үчүн рахмат. Айтып берсеңиз, сиздердин конок үй ушул эл аралык тармактын башка өкүлдөрүнөн эмнеси менен айырмаланат? So this hotel here definitely have a uniqueness because it's in a national park. Бул мейманкана улуттук паркта, Казакстандын эң кооз улуттук парктарынын биринде жайгашканы менен өзгөчө деп айтат элем. Мындан тышкары ал эң сонун жерде курулган. Биз көлгө жакын турабыз. Андыктан бул жерде абдан кооз пейзаждарга жылы бою суктанууга болот. Бул шаардык отель эмес, табият койнундагы конок үй. Мында ызы чуу, үн жана кымгуут кыймыл жок. City center, so it's out in the fresh air, in the fresh nature, and in a beautiful setting, I would say. Yeah. Amazing. Tell us more about the guests. Конокторуңуз жөнүндө айтып берсеңиз. Main two, let's say, Биздин конокторду бир нече топко бөлсө болот. Биринчиден, булар Казакстандын эң кооз жерлеринин биринде эс алууну каалаган баардык казакстандыктар. Ал экинчи топ корпоративдик сектор. Коноктордун бул тобу бул иш-чараларды өткөрүү, өздөрүнүн компаниясынын жамааты үчүн ивент уюштуруу үчүн келишет. Ошондой эле социалдык иш-чараларды жана башка ушул сыяктуу жыйындарды өткөрүшөт. Чет өлкөлүк туристтер жана саякатчыларчы, алар бул жакка көп келишеби? after the COVID, we have seen a increase in that. Yeah. Now we also see that. Ковидтен кийин келгендер көбөйгөндүгүн байкадык. Айрым өлкөлөр үчүн визасыз режимдагы туристтердин агымын көбөйттү. Албетте биздин коноктор ар түрдүү өлкөлөрдөн келишет. Биз дүйнөнүн булуң бурчунан келген туристтер ушул жерден жолугушканын көп көрөбүз жана үй бүлө сыяктуу биригишет десек болот. Рахмат. Мейманкананын номер фонду стандарттык жана люкс категорияга чейин 200 номерди түзөт. Аянты 166 чарчы метр болгон үй бүлөлүк бир вилла бар. Ушул тармактын башка отелдери сыяктуу эле номерлер кенендиги жана кылдат жасалгасы менен айырмаланат. Меймандардын алдында мында коноктордун келишине карата нукура сыйкырдуу чөйрө түзүлөт. Номерлер коноктордун жашоосу болушунча жайлуу жана ыңгайлуу үчүн бардык зарыл нерселер менен жабдылган. Ал эми терезеден көрүнгөн ажайып пейзаж эч кимди кайдыгер калтырбайт. Анткени Бурабайдын табияты укмуштай керемет. Эл аралык чалуулардын акысыз кызматы бүткүл дүйнө жүзү боюнча жакындар байланышта болууга көмөктөшөт. And just like that, with a simple tap, I can reach my friends from all over. Мында сыйкырчынын таягын жазгоо менен дүйнө жүзүндөгү бардык досторум менен сүйлөшө алам. Достор, албетте, мында эч сыйкыр жок. Мындай артыкчылык мейманкананын бардык конокторуна берилет. Анда эң биринчи Жапониядагы досума чалайын. どうですか? そうですね. Албетте ушул кооздукту жана жайлуулукту таза жана тартиби менен кесипкөйлөр тобу камсыздап турат. Айта кетсек, хаускипинг ишинде жетиштүү үчүн супер жөндөмдүүлүктүн же бир жазгоо менен бардык мейкиндик таптаза болуп кала турган сыйкырчынын таягынын кереги жок. Мейманкана ээлеринин пикири боюнча аларда кынтыксыз тартип жана тазалыктын мейман күтүү жаатында иштегенге каалоо болсо, ишке өзүбүз үйрөтөбүз деген сырдуу формуласы бар. Меймандостуктун генетикалык коду жана майда чүйдөгө көңүл бура билүү бул
отелди ар бир конок өзүнүн үйүндөгүдөй сезген керемет жайга айлантуунун негизги компоненттери. As every hospitality business, maybe we do have a partnership with the university. Биз университеттер менен жигердүү иштешебиз. Биздин эң чоң артыкчылыгыбыз бул Нархоз университети менен такшалтуу программасынын болушу. Программанын 3 жылдык ичинде бүткүл Казакстандан 100дөн ашык студент 5 ай бою кесипкөй тажрыйбага жана жеке өсүшкө ээ болуу менен биздин мейманканадан такшалуудан өттү. Get the professional and personal experience in here for more than 5 months. Быйыл 50дөн ашык студент ушул дуалдык такшалуу программасын ийгиликтүү аякташты жана биз алар менен сыймыктанабыз. Анткени бизге келген бардык студенттер биринчи жолу такшалуу программасын ийгиликтүү аякташты. Такшалуу бүткөндөн кийин көбү ишке орношууга даяр болуп калды жана биз дагы аларды ишке алууга каршы болгон жокпуз. If not all of them, but majority we were already ready to hire. Бул конок үй расмий иш-чаралар үчүн эң сонун орун. Мында ишкер жолугушууларды жана ар кандай татаалдыктагы иш-чараларды өткөрүү үчүн мыкты шарттарды камсыздай ала турган 6 заманбап жыйын зал бар. Бул мейманканада үй бүлөлүк майрамдар да көп өтөт. Эң мыкты жасалгалоо, жогорку сервис жана мейкиндиктин масштабы баарына жагып, эсте кала турган кыялдагы салтанатты түзүүгө мүмкүндүк берет. Укмуштуудай кайың токойдун аркасындагы үй бүлөлүк вилла бул отелдин өзгөчө сыймыгы. Мында ар бир майда бөлүкчө коноктор үчүн үйдөгүдөй ойлонулган. Конок бөлмөдөгү камин меши үй бүлөлүк отуруштарга жылуу маанай жана жайлуулук тартуулайт. Каминдин жанында жылуу жамынчы жана чөйчөктөгү ысык шоколад менен жакын адамдар чөйрөсүндө нукура адабий кече уюштурууга болот. Кызыктуу окуялар жөнүндө аңгемелер, тарыхый поэмалар же түнкү жомук сиздин табитке жараша болот. Бул үчүн виллада китепкана да бар. Welcome to Family Villa. Family Villa is a separate... Биздин үй бүлөлүк виллага кош келиңиздер. Үй бүлөлүк вилла бул өзүнчө имарат. Мында 8 кишиге чейинки сандагы коноктор жайгаша алат. Алар кесиптештер, достор же үй бүлө болушу мүмкүн. Вилла китепкана, фортепиано жана табитке ылайык үстөл оюндары менен камсыздалган. And table games for each taste. This is the heart of the villa. This is the living room. Here we can see the dining table. Бул вилланын жүрөгү конок бөлмө. Мында коноктор түштөнүп, кечки тамак иче турган чоң үстөл бар. Бул болсо эс алуу зонасы. Мында коноктор чогуу убакыт өткөрө алат. Виллада селкинчеги бар 2 чоң терраса, барбекю үчүн орун бар жана токойго да чыгууга болот. Terraces with swings, with barbecue place, and the access to the forest grove. Вилла өзүнчө 2 уктуу бөлмөсүнөн турат. Атайын жабдылган жайлуу чакан ашканасы бар. Бурабайдын керемет токоюнун аркасындагы бул вилла шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары үчүн нукура эс алуу жана дем күч топпой турган жай болуп калаары шексиз. Бул отелде жашоо сизге жактыбы? I am coming from this warmest part of India. Мен Индиянын эң ысык аймагынан келдим. 2 күн мурда жолго чыгып жатканда ал жакта плюс 36 градус болчу. Биз эртең менен бул жака келгенде мында минус 36 экенин көрдүм. Конок үй жылуу экен, эч суукту сезген жокмун. Мында абдан жайлуу. Бул жак жөн гана отель эмес, нукура меймандостук аралы экен. Бул жерде издеген нерсең бүт бар. You have everything, you know what you're looking for. Саякатка көп чыгасызбы? I travel a lot. Every year I make sure I travel a destination which I never been. Жыл сайын биз үй бүлөбүз менен мурда көрбөгөн жерлерге барып турабыз жана Бурабай жана ушул отель эң мыкты жайлардын бири десем болот. Аяздуу кышта бул үйдө өзүңдү абдан ыңгайлуу сезесиң. Мында баары майда чүйдөсүнө чейин ойлонулган. Балдарым абдан кубанды. Аларга жакпай калабы деп корктум эле, бирок балдар абдан кубанычта болушту. Сизге рахмат. You're welcome. Thank you. Кереметтүү Альпы жана дүйнөнүн эң алдыңкы тоо лыжа курортунун маанайын сезгиңиз келеби? Анда отелдин эң экологиялык жана стилдүү ресторанына барабыз. Мында үстөлдөр ар түрдүү тамакка тирелип, дастаркон 24 саат 7 күн жайылып тургандай.
Сыягы ушул гастро мейкиндикти түзүүгө дизайнерлерди Альпы шелесиндеги архитектуралык стиль шыктандырса керек. Мында жыгач үстөлдөрдө эт азыктарын, шишкебек, кабырга, стейктин көп түрүн, анын ичинде жылкы этин ооз тийүүгө болот. Ошондой эле ачык ашканада ашпоздордун тамак аш даярдаганын көрүп, кенен терезелерден табияттын кооздугуна ырахаттана аласың. Ал эми ресторандын так ортосундагы камин жайлуу жана жылуу маанай жаратат. Биз салт боюнча жергиликтүү башкы ашпозго кайрылдык. Анда эмесе бүгүн эмне тамак жасайбыз? Бүгүн мен өрдөктүн төш этинен салат жасайын деп турам. Ал жергиликтүү азык-түлүктөргө көңүл бурдурат. Ошол эле учурда мөмө жемиш даамданган сонун тамак. Сонун экен. Али анда баштайлы. Башкы ашпоздун айтымында бул тоюмдуу жана пайдалуу салат. Бул даам туура тамактануу мүнөзүн сактагандар жана майрамдык дасторкондон кошумча салмак кошкусу келбеген адамдар үчүн абдан ылайыктуу. Amazing, guys. Укмуш экен балдар. Ушунда эң даамдуу жана кооз тамакты даярдоого болгону 5-10 мүнөт кетти. Бул экспресс салаттан даамсыз ууну кийинкиге калтырдык. Анткени биздин башкы ашпоздун тамак перформансы дале бүт элек. Экинчи тамак коп салаты. Бул стейк хаустарда абдан белгилүү америкалык салттуу эски салат түрлөрүнүн бири. Жакшы, сиз азыр эле ушул салатка карата өзгөчө мамиле бар деп айттыңыз. Албетте, биз адатта бул жактан салттуу азык-түлүктөрдү алабыз жана бир аз өзгөртүү менен заманбап көрүнүш беребиз. Анда келиңиз киришели. This dish is quite very good dish for lunchtime. Бул толук түштөнүүгө убакыт жок, шашылышта желген зыяндуу тез татымдарга караганда эң сонун тамак. Мында белок, ашкөк жана жаңы жашылчалар баары чогуу болот. Алыңыздар. Тамактан алгыла балдар. Эми бизге жаккан учур, даяр тамактан ооз тийүү убагы келди. Даамдуу тамак үстүндө башкы ашпозду сөзгө тарттык. Chef, so now it's time to taste everything. Биз азыр эле даярдаган тамактарды ооз тийип көрүүгө убакыт келди. Мен баштап көрөйүнчү. Бизге жаңы аш тизмеңиз жөнүндө айтып берсеңиз. We going to lunch. Биз жаңы аш тизмени колдонгону турабыз. Кийинки жумада иштете баштайбыз. Анда жергиликтүү азык-түлүктөргө көбүрөөк басым жасалат жана албетте заманбап мезгилде ылайыкташтырылган салттуу даам болот. Ошондой эле бизде абдан белгилүү чүйгүн тамак, ышталган төш эти биздин башкы даам болуп калат. Кызыкпаса балдар, даамы абдан укмуш экен. Жөн эле апельсин сыяктуу сезилчү, бирок ар кандай соустар менен эң керемет, эң сонун тамак болот экен. Сиздин коноктор жактырган тамактар жөнүндө айтсаңыз. Here we already going to put in our mind the local product. Мында биз жергиликтүү азыктарга жана биздин коноктордун артыкчылыктарына багыт алабыз. Биз гриль кабыргага басым коебуз. Бул даамга талап көп. Ошондой эле конокторго жылкы этинен өзгөчө тамак бар. Horse meat which is matching with the local demand. Укмуш. Айтмакчы, бул мейманкана аймагындагы жалгыз ресторан эмес. Мындан башка дагы бир ашкана жана бар иштейт. Тамакты түз номерге алып келүүгө буйрутма берүүгө болот. Бизди тамак жасоо шоусу да таң калтырды. Кандай керемет шоу. Ашпозчулук чынында эле чоң өнөр. Ал эми ашкана мейкиндеги гастрономиялык чыгарма көрсөтүлө турган аянтча. Мында маэстронун ролундагы таланттуу башкы ашпозчу мештин жанында натыйжасын ресторандын ар бир коногу көрө ала тургандай эстен кеткис көрүнүктүү шоуну жүзөгө ашырат. Бирок ушуну менен эле мейманкананын таң калтырган ачылыштары бүтүп калбайт. Surrounded by picturesque nature. Керемет жаратылыштын койнундагы айлана чөйрөнүн кооздугуна аракаттанып, организмди күнүмдүк стресстен жана көнүмүш чарчоодон арылтууга болот. Кантип, анын жолу эң жөнөкөй. Ал үчүн спа керек. Ушул керемет спа борборун Борбор шаардын жашоочулары жана отелдин чет элдик коноктору жакшы билет. Мыкты базанын жана косметология жаатындагы жаңы билимдин болушу жана токойдун таза абасынын адам организмине тийгизген жагымдуу таасири менен спа борбору стресстен арылткан жана жан дүйнө менен дене бойду эс алдыра турган жайга айланган.
Эс алуучулар ыңгайлуу машыгуу залында спорт менен машыга алышат. Ал эми толук эс алуу үчүн эң сонун тандоо бар. Мында фин саунасына же түрк хамамына барууга болот. Мында жакшы эс алуу жана дем күч топтоо үчүн дээрлик 3 сауна бар. Конокторго укалоонун, пилингдин, косметологиялык жана сулуулук кызматтарынын абдан көп түрлөрү сунушталат. Валентина, коноктор жөнүндө бир аз айта кетсеңиз. Мы очень гордимся тем, Биз бүткүл дүйнө жүзүнөн конокторду тарткан үчүн сыймыктанабыз. Буга бизден жогорку сервис, көп түрдүү кызмат жана жагымдуу чөйрө жардам берет. разнообразие услуг и, наверное, уютной атмосфере. Айтсаңыз, аларды эмне көбүрөөк таң калтырат? Именно в спа удивляет гостей. Это наша забота. Так ушул спа конокторду таң калтырат. Бул биздин аларга камкордугубуз, ар бир конокко көңүл буруубуз. Биз аларды жакшы көрөбүз, кам көрөбүз жана отелде, спада меймандостук маанай түзөбүз. Атмосферу гостеприимства нашего отеля, нашего спа. Бул отелде спа борбордон тышкары коноктор энергия жана дем күч топтой турган дагы бир жай бар. Do you remember that wonderful rejuvenating? Жомокту айтылгандай ооз тийгенде адамдарды жашартуучу күч кубат жана ден соолук тартуулаган укмуштуу алмалар эсиңиздерде болсо керек. Ал эми бул отелде алардын ордун алмаштыра турган жай бар. Ал атактуу Крым дарылоо мончусу. Андыктан достор, мурда көрө элек укмуштарды көрүүгө даяр болуңуздар. Guys, it looks like a certain procedure before we enter the spiritual. Балдар, бул рухий жайга баруу алдындагы же ошол сыяктуу абалга абдан окшош. Чексиз энергетика жана дем күч сезип жатам. Бул Бурабайдын үнү. Анда Бурабайдын үндөрүн уктук. Дагы эмне болот? Эми от жагылат, аяздуу суук күнү эң сонун. Great, guys. That's exactly what we need for now. Эң сонун балдар. Бул азыр бизге эң керек нерсе экен. Бир аз ысык тап керек, жылуу экен. Анда эмесе бул жерде эң кызыктуу жана кереметтүү маанай өкүм сүрөөрү шексиз. Мындай кызыктуу окуя биздин башыбыздан өтө элек деп ишенимдүү айта алабыз. Наши предки знали, как очищаться. 3 вида. Биздин бабалар 3 туз түрүн, чөп жана жыпар жытты оң колго алып, бири-бирин балдарды тазалаганды билген чоң энелер тазалаган. Ишенип коюңуз, бул атайын уюштурулган оюн эмес. Мончого кирүү алдында бардык коноктор так ушундай ырым-жырымдар аркылуу тазалануу баскычынан өтүшү керектигин элдик дарыгер Светлана Филипповна белгилейт. Туз, чөп жана от бардык терс нерселерди кетирет жана ат түгүл жолун да ачып берет. I think we just got through the first. Менимче биз тазалануунун биринчи баскычынан ийгиликтүү өттүк. Эми мончого кирүүгө убакыт келди. Балдар, жүргүлө чогуу. Сыртынан булар жөн гана жыгач үй болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок ичинен сыйкырдуу керемет жай. Босогону аттагандан кийин кыжаалат ойдун баары артта калган. Аялдар, эркектер жана үй бүлө үчүн 3 мончо, эс алуу аймагы жана турак жайлар. Бул мончолор башкалардан эмнеси менен айырмаланат? Это целительные бани, которые... Ушул дарылоочу мончолор абдан көп түрдүү ыкмалар колдонулат. Алар эски тажрыйбалар жана заманбап ыкмалар дагы сөзсүз керектигин кошумчалай кетейин. Светлана, ушул чөптөр жөнүндө бир аз айтып берсеңиз. Множество вот этих ингредиентов собираются конкретно. Ушул ингредиенттердин көбү так ушул Бурабайдан жыйналат. Мен аларды ферменттейм. Тагыраак айтканда, ачтам жана ушул ферменттелген халал өнүмдөр ар кандай майлар, түрдүү туздар жана чөптөр менен бирге колдонулат. Эми Бурабай ушундай бай аймак, анткени мында баары бар. Светлана, айтып берсеңиз, адам эмнеге мончого барышы керек? Баня – это самый быстрый путь к здоровью. Мончо бул ден соолукту чыңдоонун эң тез жолу. Мында катуу ысыйсың жана өтө муздакты сезесиң. Ар кандай кызыктуу таасирлерге туш болосуң жана алар организмдин иштешине түрткү берет. Мончо клеткалык деңгээлде иштейт. Деги эле чет өлкөдөн коноктор көп келеби? Буларга суроо талап барбы? Сейчас очень много гостей иностранцев.
они воспринимают. Азыр чет элдик коноктор абдан көп. Алар муну сыйкыр катары, өзгөчө керемет катары кабыл алышат. Бул жай чынында эле ошондой. Атүгүл тилди түшүнбөй, эмне болуп жатканын түшүнбөй эле ушул абалга туш болосуң. Анткени мончу өзүнүн бөтөнчө дүйнөсүнө кабыл алгандай болот. Жана ал жакта сага эч нерсенин кереги жок болуп калат. Мында таасирлерди сезүү, дене бойду бош коюу жана ишенүү гана керек. Отдаться, только доверять. Мончу эс алдырат, чыңалууну жоёт, ар кандай уулардын жана медикамент ферменттеринин, антибиотиктердин калдыктарын чыгарат. Дарылоо мончолорунан йодду толуктоого да болот. Дээрлик бүткүл мончо каражаттары, баш кийими, жаздыкчалар жана бут кийимдер балыр чөпкө толгон. Мончо терапиясынын авторлорунун түз жетекчилиги алдында биз дагы атайын тазалануу жана релакс ырымдарынан өтүүнү чечтик. Мончо дарылоосунун баардык жагымдуу таасирлерин өзүбүзгө санап көрдүк. Чындыгында сөз менен жеткире алгыс өзгөчө жыргалчылыкты сездик. Дене бойду жибиткен мончо дарылоосунан кийин чай ичүү жөрөлгөсү башталды. Айтмакчы, бул чайдын даамы укмуш экен. Здесь иван-чай, листики земляники, клубники. Мында иван-чай, кызылгат, кулпунай, ит мурун, карагаттын жалбырактары бар. Баары токойдо өсөт. Жылытуучу, түрдүү, витаминдүү, иммунитетти жакшыртат, вируска каршы турат. Мында тоорчак сыяктуу кошулмалар бар. Алар капилляр тамырларды тазалайт. Бурабай ушундай бай аймак. Мында жалкоо адам гана эч нерсе таппайт. This tea is just the perfect finish for. Бул чай бүгүнкү күндө сонун жыйынтыктады. Мончодон баардык дарылоо чайларынан кийин өзүм кайра жаралгандай сезип жатам. Эстен кеткис тажрыйба болду балдар. Керемет. Керемет Бурабайдын экинчи күнү Түркүн тамагаш менен сырдуу ырым-жырымдар коштогон кечээки күн албетте абдан сонун өттү. Бүгүн жаңы демгүч менен аймакты сыртынан изилдөөнү чечтик. Ал эми башкы мүдүрдөн мейманкана дагы эмнеси менен таң калтыра аларын алдын ала сурап билдик. Mr. Jasper, tell us now about. Мистер Хаспер, отелдеги кошумча кызыктуу кызматтар жөнүндө айтып берсеңиз. The hotel is a 365 days a year hotel, and that means we have a lot of. Конок үй жылына 365 күн ачык жана бул бизде ар кыл сезондордо жеткиликтүү болгон көптөгөн ыңгайлуулуктар бар дегенди билдирет. Жакында бул велоспорт жана көлдө кайык жана катамаран менен сейилдөө. Бизде вейк парк, кумдуу жээк, Крым мончосу жана балдар үчүн ачык асман алдында эң сонун оюн аянттары бар. Биз жылда жайкысын балдар үчүн көңүлдүү эс алуу уюштурабыз. We have the beach, a lot of let's say kids activities outside also during the season now. We are now offering ice skating rinks. We are offering also quarter bikes we are offering skiing. Кышкы сезондо биз коньки, тоо лыжаларын, квадроцикл, Крым мончосун сунуштайбыз. Алар кышында да жеткиликтүү бойдон калат жана албетте сыртта жана жабык бөлмөдө теннис корту бар. Аларды жылы бою пайдаланууга болот. Мында коноктор волейбол, футбол жана башка оюндарды ойной алышат. Кыш мезгилинде бизде хаски иттери чегилген чанаа менен сейилдөө да бар. Хаски бул жакшы идея экен. We do have husky rides which we offer for the guests also. Биздин ушул керемет аймактагы сыйкырдуу саякатыбыз уланууда. Азыр мен өзүмдү казак фольклорундагы ак көңүл желаяк каармандай сезип турам. Мага хаскилер шамалдан тез жүгүрүүгө жардам берет. Хаскилер сыртынан карышкырга окшош, бирок алар адамга дос ит тукуму. Алар эч качан кишиге зыян келтирбейт, кол салбайт жана тиштебейт. Андыктан алардан жакшы кароолчу чыкпайт. Бирок күч, унаа катары аларга эч ким тең келбейт. Алар миңдеген жылдар бою ушул ишти аткарып келет.
жигердүү жана демдүү хаскилерди Арктиканын жергиликтүү калкы чыгарган жана чегилген чанааны тез тартуу адаты менен айырмаланат. Хаски менен сейилдүү адамга жана иттерге ырахат тартуулаган көңүл ачуу, аларга чуркаган кыймыл-аракет жыгат жана абдан пайдалуу. Бир чанаада 5-6 ит болот. Эң алдыда үйүр башчысы турат. Ылдамдык, бетке урган кар жана укмуштуудай эмоциялар. Так ушундай сезим үчүн ит чанада жүргөндү чоң кишилер жана балдар да жакшы көрөт. Мындай кызыктуу сейилдөөгө катышууда өзүңдү аз убакыт болсо дагы түндүктүн жашоочусу сезип каласың. Же бурабайга келе элек болсоң, өзүңдү биринчи ачкан адам катары сезесиң. Сыйкырдуу чөйрө, керемет кыш, адамды арбаган аймактын кооздугун сүрөттөп жана баянdoого сөз да жетпей кетет. Андыктан эң жакшысы бардыгын өз көзүң менен көргөн артык. Бул жерде өзүңдү жомоктогудай сезүү оңой эле. Болгону бул жака бир жолу келип көрүү керек. Мында сиздин эс алуу укмуштуудай сонун өтөт жана сөзсүз түрдө happy end менен аяктайт. Анткени жомоктордо жана менин сүйүктүү мекенимде башкача болушу мүмкүн эмес. Жаңы кызыктуу жолугушууларга чейин Казакстанга кош келиңиздер.